Эми өлкө Батыш Европага күн батареясын экспорттой баштайт. Ордо калаада кубаттуулугу 30 мегаватт күн панелин чыгарган завод ишке кирген. Компания бир күндө 100дөн ашуун радиатор, ал эми саатына 16 панель өндүрүп, ишкана немец инновациялык технологиясы менен курулган. Это называется... Булар рибон деп аталат. Мындан энергия өтөт. Биз аны байланыштырып, кылдаттык менен бириктирип чыгабыз. Аны кылдат менен карап чыгып, бир дагы шел калтырбай бүтөйбүз. Эч кандай жаңылыштык болбош керек. Модулдар Германияда сертификациялоодон өткөрүлүп жатат. Товарлар документтештирилген соң немец сапатына ээ болуп, Европа мамлекеттерине экспорттоого шарт түзүлмөкчү. Азырынча Евразия өлкөлөрүнө сатылууда. Жалпысынан аталган заводко 10 миллион евро инвестиция тартылган. Западный Европадан, анан Америкадан инвесторлар бияка бизнес уюштургандан коркуп атышат. Анан мен ойлойм, биздин завод пример болот, ошо коркпой мындай бияка инвестиция кылып бизнес кылса болот деп ошо ойлонуп жүрөбүз. При умножении имеющегося потенциала. Аталган завод өлкөдөгү жалгыз инвестиция эмес, келечекте жаңы долбоорлор ишке ашмакчы. Буга Ордо калаада өткөрүлүп жаткан Кыргыз-Герман кызматташтыгынын алкагындагы экономикалык форуму мисал. Ага 50дөн ашуун ишкерден турган делегация канцлер Ангела Меркельдин тапшырмасы менен Ордо калаага келишкен. Ошондой эле өлкө башчы Алмазбек Атамбаевдин Германияга болгон расмий иш сапарынын жыйынтыгынын алкагында өткөрүлүүдө. Но и для новых идей. Иш-чара экинчи жолу өткөрүлүүдө. Бул эки өлкө ортосундагы бир гана пикир алмашуу эмес, жаңы идея, жаңы долбоорлорду ишке ашырууга, жаңы келишимдерди түзүүгө жол ачылат. Үстүбүздөгү жылы мамлекеттер ортосундагы кызматташуунун 25 жылдыгын белгилеп жатабыз. Бул аралыкта бир гыйла кызматташуудагы ири натыйжаларга жетиштик. Ага канцлердин Кыргызстанга болгон расмий иш сапары мисал боло алат. Форумда немец делегациясы жергиликтүү өндүрүшчүлөргө айыл чарба, энергетика жана инновация тармагындагы жаңы долбоорлорду сунуш кылышууда. Алардын бири Кыргызстанда 8 жылдан бери иш алып барып келет. Ал жылына 20-30 комбайнды аймактарга таратат. Мындан тышкары ишкер фермерлерди айыл чарбасына тиешелүү бардык техникалар менен камсыздоого кудурети жетет. Айтымында өткөн жылы эле анын кирешеси 5 миллион еврону түзгөн. Мы уже 8 лет здесь в Кыргызстане работаем с нашим... Биз 6% кредит менен фермерлерди камсыздоону дагы сунуш кылып жатабыз. Бизде айыл чарбага керектүү бардык техникалар бар. Биздин эң чоң артыкчылыгыбыз жергиликтүү фермерлер менен расмий импортер катары кызматташуу. Өткөн жылы биз өлкөнүн түштүк бөлүгү менен ийгиликтүү кызматташканбыз. Бул жылы рынок мындан дагы өөрчүйт деген үмүттөбүз. Кыргыз-Герман форумунун алкагында жергиликтүү ишкерлер дагы өз продукциялары тууралуу кеңири маалымат берүүгө жана бетме-бет пикир алмашууга ыңгайлуу шарт түзүлдү. Биздин ушул жаңгакка байланыштуу бурчак ушундай көпкө сакталуучу, мындай жеткирүүгө ыңгайлуу болгон, логистикалык жактан ыңгайлуу болгон атай ушундай биздин айыл чарба продукциялары. Буларды мисалы чийки түрүндө кайра иштетүү, майын чыгарып жана башка кайра иштетилген продукцияларды чыгаруу боюнча мүмкүнчүлүк бар. Белгилей кетсек, өткөн жылы эле эки өлкө ортосунда товар жүгүртүү 64 миллион долларды камтыган. Экономисттер инвесторлор менен кызматташууну мындан дагы кеңейтүүнү максат коюшууда. Бүгүнкү күндө бизге Германия эң мындай мыкты бекем өнөктөштөрдүн бири деп койсок болот. Ал кайсы тармактан жардам берет десек, ал саламаттык сактоо тармагынан жана туруктуу өнүгүү, экономиканын туруктуу өнүгүү бир процесстерине жардам кылат. Инвесторлор Кыргызстан табыгы өзгөчөлүгү менен коңшу өлкөлөрдөн айырмаланып, долбоорлорду ишке ашырууга ыңгайлуу экендигин белгилешүүдө. Жалпысынан 25 жыл аралыгында Кыргыз-Герман кызматташтыгынын алкагында 275 миллион долларлык көмөк көрсөтүлгөн. Анын жарымы грант, ал эми калганы насыят түрүндө берилген. Бактыгүл Султанбек кызы, Жанадил Абубакир уулу, ЛТР Бишкек.